Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Гапар Мадаминов агайыбыздын өзүн өзү тарбиялоо асыл инсандык сапат китебинен номер 2 сабагыбыз өзүн өзү тарбиялоонун багыттары деген тема боюнча маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар. Өзүн өзү тарбиялоо үчүн алгач личность белгилүү даражада өсүшү, өнүгүшү, өзүн аңдап билүүсү керек. Ал үчүн өзүңдү өзүң анализдеп, өзүңө өзүң сын көз менен карап, оң терс жактарыңарды, кемчилик мүмкүнчүлүктөрүңдү, акыл эс, билим тарбия деңгээлиңерди аныктап билип алышыңар керек. Ошондой эле үйдө, жааматта, коомдо өз ордуңарды сезе билгиле. Демек, өзүн өзү тарбиялоо бул жалпы тарбиялануу, өз алдынча билим алуу, өзүн өнүктүрүү, ошондой эле инсандык өнүгүү менен тыгыз байланышта болуу зарыл. Өзүн өзү тарбиялоонун багыттары: дене бой, ден соолук тарбиясы, акыл эс тарбиясы, ыйман адеп тарбиясы, эстетикалык тарбия, ымала маданиятка тарбиялоо, терс сапаттарды жоюп, жоготуучу тарбиялоо, эмгекти сүйүүгө тарбиялоо, ошондой эле мекенчилдик, атуулдукка, кесипкөйлүккө өзүн өзү тарбиялоо. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, өзүн өзү тарбиялоонун методдору: окуп көрүп, машыгып, көнүгүп, жасап, аткарып көрүү өзүн өзү тарбиялоонун методдоруна кирет. Ошондой эле өзүн өзү буйрук берүү, тапшырма берүү, милдеттенме алуу, өзүн көзөмөлдөп, өзүн өзү отчет берүү да бул өзүн өзү тарбиялоонун методдорунун бири болуп саналат. Өзүн өзү тарбиялоонун жыйынтыгы бул адамгерчилик, инсандык жакшы сапаттардын өсүп, ал эми өзүндөгү терс сапаттарды кыскартып, инсандык өнүгүүгө багыт алуусу болуп саналат. Ошентип, урматтуу угармандар, өзүн өзү тарбиялоо бул адамдардын өзүн өзү аңдап сезүүсүнөн баштап, өспүрүм курактан улгайган жашка чейин, башкача айтканда 80-100 жашка чейин улануучу узак мөөнөттүү жараян. Кылым жашасаң, кылым оку демекчи, ал эми Гапар агай айтмакчы: кылым жашасаң, кылым өзүңдү өзүң тарбияла дейт. Өз кемчилик, артыкчылык, мүмкүнчүлүктөрүн көрө билүүсү бул анын жетиктигинин көрсөткүчү жана өзүн өзү тарбиялоосунун өбөлгөсү. Ар адамда жакшы болууга табигый умтулуу бар. Демек, урматтуу угармандар, бүгүнкү сабакта сиздер өзүн өзү тарбиялоонун багыттары тууралуу маалымат ала алдыңыздар. Терс сапаттар жеке адамды эле өнүгүүдөн токтотпостон, жалпы жаамат, элди артка тартып, кризиске учуратып турат. Гапар Мадаминов. Демек, өзүбүздөгү терс сапаттарды жоюуга аракет кылып, жакшы сапаттарды өстүрүүгө көңүл буралы. Кийинки сабактардан кездешкенче саламатта калыңыздар.